Манас жөнүндө үйрөткөнбү? Билесиңби? Ооба. Манас. Неме? Манастын төрөлүшүн айта аласың сен? Жок. Сен мурда айтпадың белең? Азыр мен айтканда кайталайсың, макулбу? Болом, Нур. Жакшы болосуң, болот? Болом. Болом, Нур. Болом, кайталайсың. Эркек балдар кайталат да. Манас деген күчтүү болгон. Сен да Манастың да, макулбу? Макулбу? Манастын урпактарыбыз ба? Макулбу? Кел, маған кайталайсың, кел. Кеттик, Манас болуп тур, Манас атка конуп тур, улук жашын сураса, 12ге торуп тур, тору чарды миниптир, ок өтпөсү кийиптир, ошол кезде Манас жетиге жашы толуп тур. 4-класстан баштап Манас айтып баштады. Биз биринчи айтканда аябай таң калганбыз. Жөн эле бул убактылуу эле нерсе болуш керек деп ойлогонбуз. Бирок эмнегедир ушу аябай берилип айтып, анан агай чакырган маалда күнүгө десе күнүгө барып турганынан аябай биз таң калдык да. Ошо 4-класстан бери 2 жылдан бери тынбай Манас айтат. Карылтат, кашка калып теңирдин, кыргызга түшүп кыргызга, кан уйтурман газ келди, күпүздөр башка дил алып, Күпкүнбайдын балдары, чаналгычка жалынды, чоратканды жалган деп, табыраган Кудай деп, тусада көрүп анамды, күргүшүдөгү макулук, көз ашка да карабай, кырскагандар салбасына, кабасын деп, кырылып, кыйла элге Tonollarına salamat. Tutugi. Kanıngi. Ongo bur. Alga bak çukay. Errağıştın tay demiş. Ezeltelerler başını. Her yurtundun namısı. Her sayışta enişte. Он карталда чуркаш. Бул бел богуруш. Бел богуруш деп аталат. Бел. Колдан чыгарбаш, кол чыгарбаш керек да. Жак, салам, иштей. Жамбаш, иштей. Жамбаш десең. Опа! Таза. Сулай. Өт. Деп. Керегишип чабышып, эсилгендин эмне болот деп, кактагандын каңгызы, калкага бар сал деме, кары күчтүү теңирдин, табарын кыргыз ал деме. Жекеле баягы балдарды күнүгө эле тиги мушташтырып, тебиштирип, эметкенде дагы мындай руханий жакты дагы кошо алып жүрүш керек экен. Эми чуркап өзүңүздөр көрбөдүңүздүр. Чуркап барат эле, Манас айтышат. Анан ошону жаттап атып эле, анан кийин улам күнүгө эле айта берсе, күнүгө эле бат эле жаттап коюшат. Анан ошентип эле Манасчы болуп чыгат. Бирге мазы безилдеп, пек замандар келсин деп, кажакы баштап карысы, акылмандар барысы, чүйүлүшүп олтуруп, табагын тарт болдуруп, кан кагылды кастыкты, карыя жак кеп айтат, паша кагылдык мастыкты, Алтайдагы калмактын артынан айнап жибердик, айыл келди каңгайдан. Анам 4-класстан музыкадан үйгө Манас жаттап келе деп берген. Анан ошону жаттап мага аябай жагып калган. Жүргөндө агай келген, ушул Кубанычбек агай келген. Анан ошондо ким мага Манаска катышат дегенде досум экөөбүз катышып, ошентип анан 8 парактуу чоң текст берген. Ушуну ким биринчи жаттаса ошого байге деп. Анан ошондо мен 40 күн берген, 40 күн. Ошондо мен биринчи жолу биринчи орунду алгам ошондо. Ошондон бери Манас айтып калгам. Неме? Каждый эсептеп кетти.
Dastanbekenki 1155 сом. Андан кийин 165 сом, 161 сом жазып кетти. Чоң манасчылар менен барып турат. Ошолорду айтат да, постоянно ошол кишилер менен жүрөм, ошол кишилердин сабагын алам мен деп айтат да. Эми бул дере чоң манасчы болот деген тилегибиз бар. Аргимисин бөлгөндө, кырылып көбүң өлгөндө, каштайтарга бер калбай, кал ошондо жанага, калың журтта бел калбай, белге таңып бел өлүп, белгилүү тууган ери өлүп, так ошондо сурасаң, карагай айзаң ала албай, айкырбай да сала албай, кылычты жөндөп чаба албай, так ошондо жанага, анык кыргыз момундай кыргын болуп кетти элең ажалың жетти эле. Манасчы болуш үчүн Дастан Сарыгулов атабыздын айтканы бар. Тарыхты жакшы билиш керек, санжыраны жакшы билиш керек, салтты жакшы билиш керек, нарыкты жакшы билиш керек, элдин тилин жакшы билиш керек, элдин басып өткөн жолун жакшы билиш керек. Бул бир эле эл эмес, бүтүн дүйнө жүзүндөгү элдердин маданиятын, тарыхы менен тааныш болуш керек. Андан сырткары үн болуш керек, анан түр да болуш керек. Ошол менен бардык манасчылык мындай толукталып берилет. Kalçanı buğday demi, atanın görü bereke, kırçosun buldan estirgen, bütün gelin kırgızga, kırımdatıp kestirgen, kızlı tarla kaçkın yit, kalaymandı salsın dep, kanamanaz kurdaşın, emmenin kolundan acıra tuvasın dep, atanın gırgırıya, bunu şonda kontörü.